Биринчи эле ушул фаворитти айта алам. Өзүм да, өзүм үчүн. Жекеме-жеке жактан фаворитти айта алам мыкты деп. Баардык позицияда ойнойт, жекеме-жекеде гана эмес. Чабуулда да мыкты. Жана ошондой эле ушул кыялыма жеткизген, ошол кыялдардын бири болгон көчмөндөр оюндарына мыкты чуркап берген Комсомолду айта алам. Чабуулда мыкты ат болчу. Ушул Бойко мыкты болчу. Чындыгында азыркы учурда Бойкодай ат көрө элекмин. Мыкты ат болчу. Защитада ушул жел таманды мыкты го деп билип келем. Жакшат. Жетишет, ылдам, урат. Алар ар бир аттын өз доору бар. Жел таманда өз доорунда мыкты болуп келди. Азыр деле полияда жүрөт. Мен ушул Урмат байке менен БТРдин оюнун көп көрүп калдым. Эми жанынан туруп көрүп калбасак да телефондон көрүп калдык. Казакстанга барып, лазер менен тирешип, Кыргызстанда мыкты оюндарды көргөзүп келди. Ошол жекеме-жекеде негизи өзүм жекеме-жекеге көп кызыгам. Анан ушул Ахиллес бар, легендарлуу. Ынтымак командасына. Кызыгып калуумдун себеби атам түрткү го деп ойлойм эң биринчи. Кыялдан түртүшкен, менин балдарым да ушул өзү дагы спортко кызыгып жүрчү. Балдарым да спортсмен болсо экен, өзү да көк аябай кызыгат. Тайгазан бар болчу үйүбүздө, огороддун башында эле анан. Балам деп ошо киши колдоп, ошол атамдын арты менен айылдагы байкелерим жаштыгыма карабай, арттарынан ээрчитип, көңүлүмдү калтырбай жардам беришти. Анан өзүм аракет кылдым. 6-7 классыман баштап ойноп баштадым. Өзүм негизи волейболист болчумун. Волейболго, улакка эки жака тең бирдей кызыгып жүрчүмүн. Анан эми могу улак көп убакыт талап кылат. Ошондой эле көп. Мен намыс деп ойнойбуз. Кыргыздын улуттук оюну, ата-бабалар ойноп келген оюн. Ошондон улам көк бөрүгө кетип калдым. Убакыт көп болуп, сборлорго кетип калам өзүм көбүнчө. Анан постоянно ат минип туруш керек. Ат минип турбаса көк бөрүчүгө айта албайчын, мыкты ойноп кетет деп. Аттын жаманы болбойт. Ушул ат менен ойноп аткандан кийин эч качан жамандай албайбыз. Бул фавориттин эми өзгөчөлүгү, бул өзү жекеме-жекедеги ат. Жекеме-жекеге гана түшпөстөн бул чабуулга да ойной берет. Бул билет. Көп аттардай болуп мындай башы катуу эмес, жумшак. Урдурада башка аттар келерде токтоп калат өзү. Кээде буйтап кетет. Ошондой өзгөчөлүктөрү бар. Эми бул атты мактасам сөз көп. Айылда чоңойгон, айылдын эми биз көк бөрүчүлөр байдын деле ушундай шаарда жүргөндөрдүн жашагандардын үй бүлөсүнөн чыкпайт го деп айта алам. Айылда мал багып, ат минип чоңойгон үй бүлөдөн чыгат го деп айта алам. Ошондой ысык суука чыдаган биз көбүнчө көк бөрүгө кеткенде бутубузга бут, колубузга кол болуп, ошол үйдө жок кылбай карап турган, аттарыбызды карап турган кыздар жагат. Ал жөнүндө жооп бербей эле коесуз.